Тарых сабактары кыргыздардын тажрыйбасынан. Тарыхка көз чаптырсак, Кыргызстандагы бийлик алмашуу процессинин дээрлик көп бөлүгү чыр чатак менен өтүп жана конституциябызга улам жаңы өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыгы баарыбызга белгилүү. Жакында эле Кыргызстанда биринчи жолу тынчтык жолу менен бийлик өткөрүлүп берилди деп дүйнөгө жар салдык. Бирок биз буга чейин да бийликтер тынч түрдө эле өтүп келгенин эстен чыгарган окшойбуз. Айталык, Октябрь революциясынан соң Разаковдон Усубалиевке, Усубалиевден Масалиевке, Масалиевден Акаевке тынчтык жолу менен өтүп келген. Ал эми бийликтин башаламан болуп чыр чатак менен өтүшү 2005-жылы март айында башталган. Ошол мезгилде Акаевдин бийлиги тагыраагы тарапташтары элди алдоо жолу менен өз ордун сактап турушкан. Албетте мындай көрүнүш жалпы журтка жаккан жок. Мурун орто кылымда жана азыркы учурда да кандай жөнөкөй ыкманы колдонушса, март революциясында да карапайым эл ошол кездеги бийликке каршылыгын билдирип, Акаевди бийликтен кулата алды. Кыргызстан Россия бийлигине кирген соң колониялык бийлик кыргыздардын өздөрүнүн бийлигин болуштарды айыл башчы, азыркы айыл өкмөтү же шаар мэрлерин шайлоо жолу менен алмаштыруунун артында турду. Жалпы жонунан ал ой ишке ашты. Бирок убакыттын өтүшү менен уруулар арасында бүтпөгөн кагылышуулар болуп турган. Мындай учурда мыйзам да, курал жарак менен коркутуу да күчүн жоготкон. Андан соң орус бийлиги башкарууну атаандашкан тараптардын ортосунда тууганчылык же монополиялык башкарууга айландырбоо үчүн кезеги менен эл башкаруу болушун чечишкен. Ошентип кырдаал өз ордуна келе баштаган менен чоң төңкөрүлүштөрдү, тагыраагы түштүктөгү Анжиян жана түндүктөгү Жети суу көтөрүлүштөрүн токтотууга бийликтин күчү жеткен эмес. Азыр коом жаңы менен эскинин тарабын талашып, жапа чегип жатат. Өлкөдө кандай жагдай болуп жатканын учурда көпчүлүк толканды түшүнбөй жаткан кез. Бирок ага карабай бир топтон экинчи топко өтүп, элдин кыймылга катышкысы бар. Тынчтык жолу менен өткөн бийлик эмнегедир унутулуп, кайрадан баарынын жакшы көргөн жумушу конституцияны кайрадан жазууга өтүштү. Бул менен өлкөдө абал начар жана өнүгүү болбой жатканын түшүнсөк болот. Ал эми эл алдында жүргөндөр баягы эле суроону узатышып, кайсы башкаруу жакшы экенин чечише албай талашып жүрүшкөнү кейиштүү көрүнүш. Анткени илим тарабынан эбак эле башкаруунун эки формасы — президенттик, парламенттик башкаруу тең жакшы иштерин тастыкталган. Болгону колдонууну гана билүү керек. Азыр кандай көрүнүш болбосун, биздин коом болуп жаткандын баарын бале катары кабыл алып калды. Бирок жетишет. Эми биз коррупция менен жакырчылыкка жол бербей, сатылган саясатчыларды бийликке келтирбешибиз керек. Буга чейинки диктаторлор жана узурпаторлор көпкө чейин бийликте калбашын жыйынтыксыз өткөн революцияларыбыз чоң сабак болду окшойт. Мындай көрүнүш 19-кылымдын орто ченинде кыргыз элин бир хандыктын астына бир муштум кылып жыйнайм деген Ормон хандын аракети да ишке ашпай калган. Ушундай эле аракеттер Кыргызстандын алгачкы президенттери тарабынан да жасалып, ал иштери суу кечкен жок. Эми кандай кылышыбыз керек? Азыр конституцияды кандай кылып өзгөртсөк деген суроонун ордуна бул жагдай эмнеден улам келип чыкты жана эмнеге кырдаал кейиштүү аяктап жатат деген суроого жооп издесек, албетте тарыхка баш бакпай туруп конституцияны өзгөртө албайбыз. Кайсыл жерден туура эмес кылып жатканыбыз, кантип жана эмнелерди өзгөртө алабыз? Муну өткөндөн сабак алмайын үйрөнүшүбүз кыйын. Баш мыйзамды реформалоонун негизги көйгөйү башкаруу системасынын кандай болушунда эмес, коомчулуктун бийликке болгон ишениминин жоктугунда. Себеби баш мыйзам буга чейин 10 жолу өзгөртүлдү. Эмнеге ал натыйжасыз? Демек кеп мыйзамда эмес, адамдардын ишке кылган мамилесинде. Тилекке каршы саясатчылар практикалык натыйжага карабай, тагыраак айтканда, коомчулукта мыйзамдар кандай иштеп жатканын иликтебей, тоо келге салып, конституцияны кайра-кайра жазып жатышат. Алгачкы тажрыйба.
нукура жана саясий жол менен жаралган башкаруу формаларынын келип чыгуу тарыхына көз чаптырсак, алгачкы доордун адамдары үйүр болуп жаратылыштын мыйзамдары менен жашап келишкен. Эң күчтүүсү үйүрдүн башкаруучусу болгон. Ага баары баш ийишкен. Мындай адат жаратылыш дүйнөсүнөн ажырабай туруп, адам коомунун өнүгүүсүнө чейин жеткен. Ошондон кийин гана алгачкы общиналык коом жаралып, элдер өз-өзүнчө жашап калышкан.